Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы этиш менен экен, эле, бейим, бекен деген сыяктуу жардамчы сөздөр аркылуу жасалган этиштик татаал формалар. Сабактын максаты: биринчи, жардамчы сөздөр аркылуу жасалган этиштик татаал формалар боюнча маалымат билесиңер. Экинчи, ыр-саптарынан татаал формаларды таба аласыңар. Үчүнчү, көнүгүү, машыгуу иштерин иштейсиңер. Анда эмесе тема боюнча кыскача маалымат берип кетсем, этиштик татаал формалар этиш сөзгө экен, эле, бейим, бекен деген жардамчы сөздөрдүн биригүүсү менен жасалат. Тилек маанисиндеги са мүчөлүү этишке экен деген жардамчы этиш кошулуп, этиштик татаал формалар жасалат. Мисалы, аты жаман оору дүйнө жүзүнөн жок болуп, окуучулар мектепке барса экен. Мында көрдүңөр балдар, бар деген этиш сөзгө са мүчөсү уланып, экен деген жардамчы сөздөрдүн биригүүсү менен барса экен этиштин татаал формалары жасалды. Андан кийин нет ыңгайдын макчы мүчөлөрүнө эле, экен деген жардамчы этиштердин айкалышуусу аркылуу да татаал формалар жасалат. Мен бармак элем, ал келмек эле деген сыяктуу жардамчы этиштердин жардамы менен татаал формалар жасалды. Татаал баяндоштук форма катары келүүчү экен деген жардамчы сөз адат жана белгисиз өткөн чак этиштерге айкалышат. Аларды күтүп жатып, көзүм илинип кеткен экен. Мында өткөн чак күтүп жатып деген этиш сөзгө андан кийин көзүм илинип кеткен экен. Кеткен деген өткөн чак, экен деген жардамчы этиш айкалышып татаал форма жасалды. Атасы уулунун акылсыз, бейбаш чыкканына дайыма кайгырчу экен. Мында балдар кайгырчу деген адат өткөн чак. Экен деген жардамчы этиш аркылуу кайгырчу экен деген татаал форма жасалды. Андан кийин ыр-саптарына көңүл бөлөбүз балдар. Мында ырдын темасы жазылбай калды. Ырдын темасы болот деген тема эле. Ушул ыр-саптарында кайсы жардамчы этиштер катышты экенин байкап көргүлө. Бак дарактын бутагын алып, алас келгенсип, балдардын оюнчуна айланып, жоокердин колунда болсом, душманга жарар элем. Мында менин болоттугум бекер экен деген. Айла жок, майда ишти кыласың. Өзүң айтчы, бошпу менин башым? Жок, мага уят эмес. Мен эмнеден уялмак элем? Уят ошол адамга менин эмнеге керек экеними билбеген. Өзүңөр көрүп тургандай балдар, бул ыр-саптарында биринчи куплетинде жарар элем деген, жар деген этишке элем деген, жарар элем деген татаал формалар жасалды. Андан кийин бекер экен деген ыр-саптарына дагы татаал формалар жасалды. Кийинки куплеттеринде уялмак элем дегенде дагы татаал формалар жасалды. Балдар, китебиңердин 173 бетиндеги 135, 136 көнүгүүлөрдү карагыла. Бул көнүгүүлөрдүн берилиши окшош эле. Өзүңөр да толуктап окусаңар болот. Жардамчы сөздөрдү айкалыштырып, этиштин татаал формаларын жасагыла дейт. Өзүңөр чакан көлөмдө ошол татаал формалардын жардамы менен жомок жазып көргүлө дейт. Анда балдар үйгө тапшырма ушул эки көнүгүүдөн чакан өзүңөр ойлоп таап, жомок жазып жөнөткүлө. Сабагыбыз ушу менен аягына чыкты. Саламатта болгула.